Сіздер өзіңіздер қараңыздарчы. Мына. Балдар жақта чырағы бар екен. Қыздар жақта чырақ жоқ екен. Анан балдар жақтың эшиги жабылат экен. Булардын эшиги да жабылбай турушат. Жаап көрүңүчү, култанабы, култанбайбы? Мына эшигин ручкасы да жок экен да. Ал дагы ачык турат да азыр. Эми агай ар ким өзү ар кандай жумат да каалагандайчы. Биз барып жаап бере албайбыз, ачып бере албайбыз. Жок, коопсуздук маселеси. Мисалы мен жинди болсом, мен телефонду көтөрөйүн да, кирейин мына деп туруп, монтип кирип туруп кыздарды. Жок, ошентип кыздарды тартып алып, жылаңач мисалы жуунуп аткан жеринен. Анан шантаж кылып, бирдеме кылып, ардеме кылсам болот да. Неге ошого окшогон нерселерди эске алынбайт? Элементарный нерселер да болчу. Эми криминалда ардеме болот. Мисалы мына жакта мисалы бир кирип келатканда бир дагы камераңыздар жок экен өзүчү. Бир камера жок экен. Биз баксашылар камерада эле иштейт турабыз. Эми баары бир да. Азыр мисалы келип азыр кыздарды душка кирип зорлуктап чыгып кетсе эмне болот эми мындай кылганда? Жо негиз болот да мына. Болуп эле жүргөндө эми. Андай случай боло элек. Вахтабыз бар. Вакыты болгон менен бул подвалда болуп атты азырчы. Мисалы азыр мен кирип кетсем ким тоскоолдук кылат азыр мына жөн эле мен кирем мисалы. Ичинде тем более чырагы дагы жок экен мисалычы. Ичинде чырагы дагы жок экен. А эшик наркы жак ачык турат. Түп-түз кирип барсам болот да мен мисалы. Мен кирип пайлап мисалы мындай отуруп, мисалы жалгыз жарым кыз өзү кирип келген болсо, келип ичинен бирдеме кылып жаап алып, өзүм билгеним кылсам болот да мындай алгандачы. Неге ушуну сиз билбейсизби муну? Сиз эми жетекчи экенсиз го? Келип көрөсүз ушуларды.